Саламатсыздарбы, Оодо Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Бириккен Улуттар уюму Мьянмадагы рохинджа мусулмандарына каршы чабуулдарды айыптап, улуттук кыргындын накта үлгүсү деп атады. Ирма бороону Флориданын батыш жээгине тийип, кыйроого курмандыктарга алып келди. Аймакта электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы өкүлү Зейд Раад Ал Хусейн Мьянмада рохинджа мусулмандарына каршы тынбаган чабуулдар аларды тукум курут кылууга жатат деп билдирди. Рохинджалар жашаган Ракхайн аймагына уюмдун тергөөчүлөрү киргизилген жок. Бирок кризис курчуган соңку 2 аптада болжолу менен 300 000 киши Бангладешке өттү деп айтылууда. Бангладеш бийликтери бул качкындарды багууга кыйналып жаткандыгын айтууда. Биздин кабарчыбыз Джонатан Хед Мьянмардын түндүгүндөгү Ракхайн аймагына кирүүгө уруксат алды. Ал рохинджаларды кууп чыгаруу операциясынын далилдерин көрдүм деп билдирди. Мьянманын түндүгүндөгү Ракхайн аймагы. Рохинджа согушкерлери 2 апта мурун полиция бекеттерине кол салгандан кийин армия менен жергиликтүү буддист тургундар катуу жооп кайтарган. Мусулмандардын кыштактары дали өрттөлүүдө. Айылдын тургундары аргасыз Бангладешке жер которгон. Бизге буга окшогон кыштактарды көрсөтпөөгө аракет кылышты. Өкмөт журналисттерге аймакты көрсөтүштү. Бизге бийлик макул болгон айрым гана жерлер көрсөтүлдү. Ага карабастан биз көргөндөр үрөй учурду. Аймактагы кыштактар толугу менен талкаланып, бош калган. Алардын көбү толугу менен өрттөлгөн. Чегара аймагындагы аскердик офицер рохинджа согушкерлери жергиликтүү мусулмандарды аймактан чыгаруу үчүн кыштактарды өрттөп жатат деп айтып, алар террористтер деп кошумчалады. Өрттөлгөн кыштактардын баарын мусулман согушкерлери өрттөдүбү? Сиз ушуга ишенесизби? Баарын 100% алар өрттөдүбү? Бирок эмне себептен бул айылдагы өрт дале жалындап күйүп жатат. Кыштагы 2 апта мурун биринчи жолу бутага алынган жана мусулман тургундары бир нече күн мурун аймактан качып чыгышкан. Андан тышкары коңшу айылдан дагы түтүн чыгып жатканы көрүнүп турду. Бизди Ракхайн аймагындагы буддисттер жашаган кыштакка дагы алып барышты. Мусулмандарга карата жек көрүү байкалып турду. Айылдын айрым тургундары мусулмандарга каршы курал алышкан. Өкмөттө эле алар рохинджалыктарды кабыл алгысы келбейт. Алар рохинджалыктарды бангладештик деп айтат. Мьянмада аларга орун жок дешүүдө. Бизге алар жакпайт. Бизге бангладештиктердин келгени жакпайт. Алар рохинджа деп айтып жатышат. Алар алдап жатат. Бангладештиктер алдап жатат. Бул менин ата мекеним. Бангладештиктердик эмес. Бул жек көрүүчүлүктүн кесепети. Жолдо баратып жаңыдан өрттөлүп кеткен имаратты көрдүк. Гавдутай аттуу мусулмандар жашаган кыштак болчу. Медресенин имараты жаңыдан өрттөлгөн. Ислам динине таандык окуу китептер жерде жатат. Бул окуя полиция бекетине жакын аймакта орун алды. Биз кыштакка жаңыдан келдик. Бул имаратты жаңы эле өрттөп кетишти. Биз келе жатып имаратты өрттөгөндөрү дагы көрдүк. Алардын колунда мачете бычагы бар болчу. Биз менен сүйлөшпөй койду. Бирок алардын бири имараттын бирин полициянын жардамы менен өрттөгөнүн мойнуна алды. Алар Ракхайн аймагынын жергиликтүү тургундары. Гавдутая мусулмандардын кыштагы болчу. Өкмөт айылдардын баарын мусулман согушкерлери өрттөп жатат деп айткан. Бирок бул кыштакта көргөнүбүз бийликтин билдирүүсүнө дал келбей жатат. Бул жерде этникалык кыргын жана мусулмандарды Мьянмадан айдап чыгуу аракети болуп жаткандай. Биз бул имаратта жашагандардын аты жөнүн билбейбиз. Алар кийим буюмдарын таштап качкан. Балким алар Бангладешке жетти, же кабыл алгысы келбеген мамлекетте камалып турат. Бул адамдар артка кайтып келбейт окшойт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Орусиялык сот Крым татарларынын лидери Актем Чийгосту Орусия Крымды тартып алар алдындагы каршылык акцияларды уюштурган деп 8 жыл абакка кести. Анын адвокаты билдиргендей, Чийгос 2014-жылы февраль айында коомдук башламандыктарды чыгарганы үчүн күнөөлүү деп табылган. Толкундоолордо 2 киши каза таап, ондогондор жаракат болгон эле.
Украинанын президенти сот чечимин айыптады. Дүйнөдө эң көп унаа сатып алынган Кытайда кадимки күйүүчү май менен жүргөн унааларды чыгарууга жана сатууга тыюу салына турган болду. Бейжин билдиргендей 2025 жылга карата өлкөдө сатылган баардык унаалардын 20% электр менен жүргөн же гибрид унаалар болушу керек. Британия менен Франциядагы 2040 жылга карата күйүүчү май менен жүргөн унааларга тыюу салууну көздөөдө. Австралиядагы окумуштуулар теринин рак илдетинин башка органдарга жайылышына бөгөт коюунун жолун таптык деп билдиришти. Шишеге алынган кишилерди кошумча дарылар менен сакайтуу рактын кайтып келүүсүн кыскартып, аман калууга мүмкүндүк берет дейт алар. Америка Кошмо Штаттары Ирма бороону аймалап өткөн аймактарда кыйроолорду эсептөөгө киришти. Күчү азая түшкөн борон Флорида штатынын борборуна жеткен. Расмий бийликтер бороондон улам жаралган толкундар өтө опурталдуу экендигин эскертип, тургундарды сактыкка үндөдү. Майами Ирма бороонунун чордонунан алыс болгонуна карабастан, жаан-чачын жана деңиздин кубаттуу толкундарынан улам калаанын теңиз суунун алдында калды. Шаардын финансылык борборун океандын суусу каптады. Жекшемби күнү бороондун катуу шамалынан сактануу аракетинде шаардын тургундары баш калкалоочу жайга барууга чакырылган. Шамалдын ылдамдыгы саатына 145 километрга чейин жетти. Ирма бороонунун кубаттуулугу 4-категорияга көтөрүлүп, 1-Флориданын жээгине жетти. Аймактан эвакуацияланбай калгандарга куткаруучулар тез жардам көрсөтүү үчүн жөнөдү. Миңдеген улуттук гвардиянын аскерлери, айлана чөйрөнү коргогон офицерлер аба ырайы тынчый түшөрү менен издөө иштерине киришүүгө даяр турат. Бирок бороон өтүп кетмейинче алар эч нерсе кыла албайт. Ал себептен коопсуз жайларда туруу керек. Президент Трамп командасы менен жолугуп, жагдай тууралуу соңку маалыматтарды алып турат. Ошондой эле президент аталган штатка эмдиги аптада өзү бараарын жана болгон жардам көрсөтүлөөрүн айтты. Ар бир топ өз ишин жакшы аткарууда, бирок бул бороон өтө кубаттуу жана коркунучтуу болду. Бирок баарыбыз тыгыз иш жүргүзүп жатабыз. Ирма бороонунун кубаттуулугу кайрадан 1-категорияга түштү. Эми ал түнү менен Флорида штатынын батыш жээгине жылат. Бирок бороон калкы калың деп саналган калааны талкалап өттү. Эми спорт жаңылыктарындагы көрөгөтели Франк де Бойер Кристал Пэластын тренери кызматынан алынды. Ал болгону 77 күн бул кызматта болуп, 5 жолу гана оюн өткөргөн. Бул 5 оюнун 4-өндө команда гол киргизген эмес. Демалышта Бёрнлиден утулган Кристал Пэлас Премьер-лигада 19-орунда турат. Де Бойердин ордуна Англиянын мурунку жетекчиси Рой Ходжсон келет деп айтылууда. Ал эми теннисте Рафаэль Надаль Америка Кошмо Штаттарынын ачык чемпионатын 3-чү жолу утуп, 16-чы жолу чоң шлемге ээ болду. Дүйнөлүк биринчи ракетка Нью-Йоркто Түштүк Африкалык Кевин Андерсонду 6-3, 6-3, 6-4 эсебинде утуп алган. Ал июнь айында Франция ачык чемпионатындагы жеңген болчу. Барселона Лионель Мессинин аракетинен улам кайрадан Ла Лиганын биринчи сабына чыкты. Аргентиналык Месси Барселона үчүн 38-чи жолу хет-трик жасап, команда Эспаньолду 5-0 менен утту. Бул сезондо Барселона бир дагы жолу утула элек. Алардын атаандашы Реал Мадрид болсо, лигада 6-орунда турат. Жаңылыктардын соңунда узак жолду кантип кыскартууга болот? Мышыктын балдары эч бир зериктирбейт дейт жапондор. Бул Жапониядагы поезддин кафеси. Анда 30 мышык кошу саякаттап жүрөт. Бирок бул долбоор жөн гана жолду кыскартуу ыкмасы эмес. Жүргүнчүлөрдү көчөдө калган жаныбарларга мээримдүү болуп, багып алууга дагы үндөп келет. Баардык жандыктар мээримге муктаж. Эми биз сиздерге интернет сайтыбызды эске сала кетели. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, ошондой эле радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеш керек. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчылпон Койчиева, саламатта болуңуздар.